Erkekтердин талабы канчалык деңгээлде шар'ий болсо, аялдар да ошого жараша калыптанат, туугандар. Түшүнүктүүбү? Сенин талабың канчалык деңгээлде шар'ий болсо, алардын жүрүм туруму ошончол деңгээлде шар'ий болот. Себеби алардын да муктаждыгы бар да бир эркекке түйүү. Демек, бул сулуулук салондордун көбөйүп кетүүсү, булардын жасалма баягы ар кандай нерселерди кылуусу, тигиндей мындай дегенде канчалык деңгээлде аялзатка биз асылып, же аялзаттар ошондой экен, булар сулуулукка жакын болот, алар тигинде болот, мындай болот. Азирети пайгамбар бул тууралуу хадистери бар, башка ага тийбей эле коеюн, бирок сенин да салымың бар деген маанисинде сүйлөп атам мен. Сенин да салымың бар. Эгерде сен буларды анчалык деңгээлде өзүң үчүн маанилүү кылбасаң, балким алар да бул нерсеге барбайт эле болуп атат. Сен кулк мүнөз, адеп ахлагына карабай калдың да, ошон үчүн аялзаттын кулк мүнөз, адеп ахлап менен эч кандай бир эмнеси жок, иши жок. Сен билимдүүлүккө анчалык маани бербей калдың дагы, билимдин эмне кереги бар? Сулуулук болсо эле болду дегенсиз. Ошол себептен алар да билимге анчалык маани бербей калышты деген сөз. Эркектин талабы кандай болсо, аялзат эркектин талабына жараша калыптанат, коомдук аң сезим дагы ошого жараша калыптанат, туугандарым. Коомдук аң сезимди ким калыптайт? Индивиддер калыптайт, сен мен калыптайбыз. Биз канчалык деңгээлде өзүбүзгө жараша талаптарды койгон болсок, коомдун уюгу болгон үй бүлө дагы, үй бүлөнүн кожоюну болгон ата дагы ошого жараша эмне кыла баштайт? Өзүнүн үй бүлөсүн калыптандыра баштайт. Демек, талаптарды, приоритеттерди туура тандап туруп, приоритеттерди дагы туура иреттеш керек деген сөз, туугандарым.